Издөөдө жүргөн Нурлан Сулайманов министрлер кабинетинин жыйынында отурат. Мен солярка сатуу эмес, ките окуп чоңойгом. Мадумаров президентке жооп кайтарды. Бишкекте мектеп карантинге жабылды. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы 15 январда Минкабтын төрагасы Акылбек Жапаров транспорт министрлигинде жыйын өткөргөндүгүн кабарлады. Бир катар сүрөттөрдө 2014 жылы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен сыртынан айып тагылган мурдагы министр Нурлан Сулаймановду көрүүгө болот. Сулаймановго сыртынан айып тагуу менен кошо издөө жарыяланган болчу. Кызыгы жарыяланган сүрөттөрдө Сулаймановдун жүзүн бүдөмүк кылып жашырылгандыгын, бирок столдо анын аты жөнү жазылган баракча коюлган. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы 24 kg басылмасына Сулаймановдун жүзү фотоаппараттын фокусу жылып кеткени үчүн бүдөмүк болуп калган деп билдиришти. Эгерде көрүп турсаңыздар, жанында олтурган кишинин дагы жүзү бүдөмүк болуп турат. Менимче атайын кылынган эмес деп билдиришти басма сөз кызматынан. Минкабтан Сулайманов төрага Акылбек Жапаровдун коомдук башталгычтагы кеңешчиси экендигин дагы кошумчалашкан. Россиялык мушкер Хабиб Кыргызстанда тест тамактануучу түйүндөрүн ачууну пландаштырып жатат. Биринчи мекеме Москва Сити иш борборунда ачылган деп россиялык басылмалар жазып чыгышты. Белгилүү болгондой, Хабиб тест тамактануучу жайларында өздүк продукция сатылат. Дымдалып бышырылып, түрдүү татымдар кошулуп, нанга салынган эт дагы сунушталат. Мушкердин айтымында 2023 жылга чейин 5 өлкөдө 150гө чукул түйүндөрү ачылат. Тагыраак айтканда, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана Туркияда. Жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров башкы прокуратурадан сурактан чыккан учурда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, президент Садыр Жапаровдун ал тууралуу айткандарына комментарий берди. Мен Садыр Жапаровдун башкы прокурор же сот болуп калганын билбей турдум. Ал бир эле убакта тергөөчү да болуп атыптыр. Бардык кишилерге аныктамада коюп атыптыр. Бул менимче өтө чоң маданиятсыздык, өтө чоң сабатсыздык деп эсептеш керек. Өлкө башчысымын деп отурган киши бираз китептерди карап окуп койсо болмок. Кылмышкер деп жалгыз гана сот чечим чыгарат. Бул кылмышкер, бул андай, бул мындай деп. Мындай дейт да, жанагы кыргызда бир керемет макал бар да. Баягы кополураак болуп калат, мен анын деңгээлине түшпөй эле коеюн. Бирөөдөн шек санай берет да. Өзү бүт бардык маселелерди ошондой чечип жүргөн жигит болуш керек да. Ошондой шек санап атса, башка болсо, эгерде кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын кандайдыр бир акча каражатка сатып жиберген болсо, Аллах Таала башынан баштап урсун ошону. Мына ошол өздөрү ушундай жолдор менен чоңоюп өскөндөн кийин элдин баары мендей болсо керек дешип атса керек да. Мен ал жигиттен айырмаланып бир солярка ташып жүрүп чоңойгон эмесмин. Мен банктарды басып алып жүрүп чоңойгон эмесмин. Мен атамдын тарбиясын алып, улуу китептерди окуп, улуу инсандардын тарбиясын алып чоңойгон. Ал жигит айтып аткандык жапайычылык. Ошол экөөнө тең бүгүндөн баштап мен айттым азыр кызматкерлерге, буйрукту катты берген окшойт. Эмне түштөн кийин ушундай болуп чуркап калдыңар десе, көрсө интервью берген турбайбы депчи. Эс алуу эрүүгүдө жатып алып, ойлоп тапкан ошол болду. Аман болсун. Анын да жооп берер күнү келет. Ар бир сөз үчүн жооп берет бул жигит. Бишкектеги номер 6 мектеп гимназиядан COVID-19 менен ооругандар аныкталгандыктан сабактар онлайн форматына өтмөй болду. Бул тууралуу Бишкек шаарынын вице-мэри билдирди. Анын айтымына караганда 2 окуучудан жугуштуу илдет табылган. Эртеден тарта сабактар аралыктан өткөрүлө баштайт, деди вице-мэр. Ал ошондой эле дагы бир нече мектеп карантинге жабылышы мүмкүн экенин кошумчалады.